Assalamu alaikum. Moskvada mekендештер, ошондой эле такси коллегалар. Көрүп атасыздар, Москвада коэффициент кеф өчтү туугандар. Анткени Яндекс бонус берди. Ошого жумуш Яндексте Москвада вообще таксиде жумуш азыр вообще болбой калды туугандар. Айла жок, мына иштеп жүрөбүз. Алабай, кээде иштебей эле үйдө жатып атабыз, коэффициент жок депчи. Ошондой эле туугандар, көрүп атасыздар, Яндексте жумуш жок, коэффициент жок, такси арзан болуп атса дагы, моякта аларчы өлүп кетип атат могу арзан жанагы приложениядан заказ берипчи. Фастенден заказ берип атат, жана ошондой эле Uberден заказ берип атат. Иши кылса болбогон муякта өлүп калгыр өтө арзан приложениялардан заказ берип өлүп кетип атат да. Ошону мен бир сыйра эксперимент кылып көрөйүн деп атам. Буюрса фастенди өчүрдүм, заказ алып көрөм туугандар. Кайсы жактан каяка канча болот, ошолордун базаларын көрөбүз. Жана ошондой эле көрүп атасыңар, могу фастендин заказы бизге түшкөндө рейтинг пассажира 5.00 деп келип атат. Ошону да көрөм туугандар. Биздин алардын рейтингин көрө албай атабыз биз. А бирок алар бизге низкий оценка кое алабы? Ошону да бириз буюрса алда чогуу көрөбүз туугандар. Так, туугандар, мынакей Фастен менен Яндекстин приложение почти бирдей эле экен. Яндекстин точкасы кичине бир жери сары экен, Фастендики көк болуп турат экен. Мынакей жакыныраак көрсөтүп коеюн. Фокус менен алып туруп. Караңыздар, экөө бирдей. Бул удобно экен да. Клиенттерге как Яндекс колдонуп жүргөн эле колдонуп жүрө беришет экен. Азыр мен эми заказ кылып көрөйүн деп атам. Мен азыр Раменскийден эмес, Москвада коэффициент күйүп турган жерден заказ берип көрөйүн. Анда эмесе чогуу көрөбүз туугандар. Баасы Яндекс менен Фастен экөө кайсы канча чыгат экен. Анда чогуу көрөбүз. Туугандар, азыр мынакей Яндекстен жана Фастенден заказ бердим. Центрден охотный рядтан заказ бердим. Ал жакта коэффициент күйүп атат азырчы. Центрде пробка болуп, коэффициент күйүп аткан маалы. Ошол убакта азыр саат 8:35 өттү. Фастенден охотный рядтан Шереметьево терминал Б-га чейин 1586 рубль көрсөттү. А эконом болсо 1806 рубль көрсөттү туугандар. Так, почти ошондо 250 рубльдун айырма бар экен да. Эми бул 250 рубль биздин могу Яндекстин комиссиясы эле болуп калат да. Могу Яндекс Фастен өтө эле арзан экен. Ар бир заказдан 200-250 рубльдан алганда дагы 10 заказдан 2,5 миң кетип калат. Фастенде жок деп болсо болбойт туугандар. Өзүңөр баа бересиңер. Көрдүңөр могу экрандарга мен коюп коем эки заказдыңчы, эки приложение Фастенде жана Яндексте. Жото Фастен мага жакпады. Бирок айла жок. Азыр элдин баары эле Фастенден заказ берет. Көрүп атасыңар. Рейтинг пассажира 5.00 деп келген ушул Фастен болуп атат да. Мен пассажирлерден сурап атам. Подозрительно болгонучу. Фастенден заказ бердиңиз беле десем, сразу эле ооба дейт. Фастен оңой экен да, могу Яндекс менен бирдей эле экен. Экөө окшош эле экен. Ошондой эле заказ берет экен. Буда деле комфорт плюс бизнес бар экен. Жана ошондой детский около кандай болуп калат. Ошондой туугандар, өзүңөр баа бересиңер. Азыр мен буюрса могу Фастенден заказ берем өзүмө. Өзүм заказ алам. Анан ошол заказды жеткирип, завершить этип, анан клиентский приложениядан көрөбүз туугандар. Мага өзүмө оценка кое аламбы же кое албаймбы? Анткени биз клиенттерге оценка кое албай атпайбызбы? Аларда рейтинги 5 боюнча түшпөй атат, көтөрүлбөй атат. Ошол туугандар, алда чогуу көрөбүз. Москвадагы коллегалар, мен сиздерге жакшы таксопарк сунуштап кетейин туугандар. Ал таксопарк Келечек таксопаркы. Келечек таксопаркында сиздер трудовой договор менен иштесеңиздер болот туугандар. Трудовой договордун комиссиясы күнүнө 300 рубльдан жана 2% эле туугандар. Жана ошондой эле самозанятый менен иштесеңиздер болот. Самозанятыйдын комиссиясы болгону 1% туугандар. Ошондой эле 5 самозанятый иштейм десеңиздер, ал комиссиясы болсо 3% туугандар. 3% менен иштейсиздер жана ошондой эле без договор обычный эле минус 15 жок эле иштейм десеңиздер, анда эмесе ал 4%тен туугандар. Ошол туугандар таксопарк Келечекке кошулуңуздар, биргеликте чоң иштешели. Баарыңыздарга салам алейкум. Мынакей туугандар, Раменскийден Шереметьево аэропортко без коэффициент заказыбыз. Эконом тариф Яндекс менен 2437 рубль көрсөтүп атат, а Фастен болсо 2247 рубль. Комфорт 2600 рубль, а Яндексте 2990 рубль. Жакыныраак көрсөң экөөнү тең. Комфорт плюс 3486 рубль дейт Фастенде. Бул жакта көрсөтпөй атат жото. Бул жакта жок окшойт Раменскийде. Кана. Детский 2549 рубль дейт. Фастенде болсо 2247 рубль. Короче, 200 рубльдан баштап айырма бар экен туугандар.
мынакей туугандар, азыр Фастенден өзүмө заказ берип көрөйүн деп атам. Оценка кое аламбы же кое албайм после завершения заказа? Так, Фастен 181 рубль дейт. Так, разрешить. Машина издеп атат. Мынакей сразу өзүмө берди. Фастендке рейтингди карап койгула. 5.00 мен берип атат. Көрдүңүздөр да. А бул болсо как Яндекстин эле почти бирдей эле экен да. Мынакей заказды алдым. Мынакей чыктым мен, мынакей Яндексте эле көрүнөт экен мынакей. Багып коюңуздар. Машина Kia Rio U151, оты 790, оплата 181 рубль. Так, сүрөтүм менен. Так, на местен басалы. Так. Бесплатно ожидание. Буда дагы 2 минут 30 секунд ушундай берилет экен. Так, уже выхожу дейбиз. Яндекстин эле экен. Так, мына буга смс келди. Так, начать поездку. Кетти ана туугандар, бекер заказды 2 километрге 6 минутка барып келейин. А, мынакей, оценка чыкты. Бул эшектер кое алат экен бизге. Карагыла. 5 жылдыз койсоңуздар болот экен мынакей. Так, не сейчас? Кадимкидей Яндекстеги экен туугандар, мынакей монтип. Яндексте да ушундай эле го. Так, ушундай эле коюп койсоңуздар болот экен. 181 рубль чыкты. Азыр мен Яндекстен көрөйүнчү эми. Пауза кылып тур. Мынакей туугандар, короткий заказга да бул эконом менен Яндекстики 207 рубль көрсөттү. Көрүп койгула. Фастен болсо 181 рубль болчу. Айырмасы мынакей. 27 рубль. Короткий заказдан 20-30 рубль, а долгийлерден 200 рубль, 300 рубль, даже 500 рубльга чейин айырма болот экен туугандар. Ошондой туугандар, өзүңүздөр бааңарды бересиңер. Фастен менен Яндекстин айырмасын тартып көрсөттүм туугандар. Фастен эле бизге как положено оценка кое алат экен. Бирок неге алардын рейтинги түшпөй атат, ошол вопрос да. Фастен 5.0 болуп коет. Эми конечно, приложение ошондой чыгарып койгон, бирок алар оценка кое алат экен да. Ошонусу жаман экен бизгечи. Алардыкы бизге влиять этет, а биздики аларга влиять этпейт экен, Ушул пассажирлерге болгон мамилеси өтө башкача да. Яндексти, Фастендикичи. Ошондой туугандар, буюрса эми эмне кылабыз? Айла жок иштей беребиз. Азыр көп эле ушул Фастен. Мен кыргыз мекендештериме айтат элем, ушул Москвада жүргөндөргөчү. Эгер силерге такси керек болсо, Фастенди көчүрүп алып, Фастен менен баргыла. Эми силерге айкак да. Эми кыргыз тууганда силер арзаныраак жетесиңер. Могу орустарга жаман жиңор экен да, арзан ташыганым үчүнчү. Ошондой туугандар, Фастен менен эконом айырмасын көрсөтүп бердим деп ойлойм. Фастендин заказы келип атканда рейтинг пассажира 5.00 деп келет. Яндекстеги 5.00 эмес туугандар. Яндекстеги минимум жок дегенде 4.99 мен келет туугандар. Ошо хороший рейтинг ошол да Яндекстечи. 5 келбейм, 5 бар жок. Ошондой туугандар, айла жок, Фастенден дагы, Яндекстен да алып иштей беребиз. Фастенден заказ берип атпайбы, атак Яндексти күтсөк, билем азыр 100% заказ кыла турган болсок, анын бир 75-80% Фастенден келип атат. Мага билишимчечи, экономго ушундай келип атат. Экономика азайып кетти вообще эле. Ошондой туугандар, видео жаккан болсо лайктан басып, комменттерден жазып койгула, колдоо иретинде. Жана ошондой эле каналыма катталып болсоңуз, катталып коюңуз. Силерден мага эч нерсе кереги жок. Болгону ошо лайк, поддержка эле туугандар. Ошо коммент. Башка эч нерсе керек жок. Маңызды ассалам алейкум. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар.